3 ayat inşallah. 23, 24, 25 gün. Ahaduhum avkilahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ateneler tuğrasında Allah Teala şunday deydi Kur'an'da. İmme. Eğer alardan biri rahmat. Jeyökö teң qarılık Kur'akka jetse ateneler. Alarga uffun ve la tanharuhuma. Alarga üf debe. Anan zekibe. Жылуу жумшак сөз сүйлө. Кандай экен? Үф дебе, зекибе, жылуу жумшак сөз сүйлө. Кийин аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, эгем, жаратуучум. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Алар мени кичинемден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээриңе бөлө дегин дейт Аллах Таала. Мындан алар дуа кылышты. Кийин силердин жаратуучуңар силердин ичиңерде эмне баарын жакшы билет. Эгер силер жакшы иш жасоочу болсоңор, салихине, ал өзүнө кайрылгандардын баарына кечирим берет дейт. Мужахид рахималлаху таала бул аяттын тафсирин мындайча айткан экен. Эгерде экөөнүн бирөөсү каарып калып, анын заңын, сийдигин жууганга туура келсе да, анда эч качан үф деп айтпаган. Экөө тең каарып калса. Ал сенин кичинекей кезиңде заң сийдиңди жууп жүргөн болчу. Эч кандай үф деген эмес, фу деген эмес экен да. Ошо сен ошо тескерисинче заңдап баягы кое берип койгон болсоң да эмне экен, жакшы көрүп жебичидей болуп жуучу экен да. Мунун тескерисинче болду. Эмне экен? Анткени биз баардыгыбыз кичинекей болуп барып турган кайра кичинекейликке чөбү турабы? Ошондой эле субханалла, алар каарып калганда да ушундай дейт. Hazreti Ali radıyallahu anh aytқан екен. Эгерде үф дегенден дагы төмөн адепсиздиктин сөзү болгондо, Алла Таала аны да харам кылмак экен. Эмнекен? Ата-энеге үф дебе деген харам, Аллах тыйды деген сөз экен. Бул ата-энеге үф деп, жолсо зекибе дейт. Үф деген ушунча эң кичинекей сөзүндө айтканда мындай эки эле тамгадан турат экен, бирок эмнекен? Алла Таала ушуну буйрду, бизге харам кылды. Хасан рахималлаху тааладан бирөө сурайт экен. Тоң моюндуктун чеги канча? Ал жооп беретинде өз байлыгыңан аларга бербө, ата-энеге. Алар менен жолукпай коюу. Аларга жаман көз караш менен кароо деди. Эмнекен? Ал айтты, өз байлыгынан аларга бербө, алар менен жолукпай коюу, аларга жаман көз караш менен кароо экен ата-энеге. Байлыгыңа бербө, алар менен жолукпай коюу, аларга жаман көз менен караш менен кароо экен. Тоң моюндуктун белгиси экен. Хасан рахималлаху тааладан бирөө сурайт экен. Аларга жумшак сөз айткын дегендин мааниси кандай Кур'андагы? Биз ата-энебизге кандай жумшак сөз айталы дегенде, Хасан рахималлаху таала аларды ата-эне деп сүйлөө, алардын атын айтпоо деген экен. Кандай экен? Ата-эне, мисалы, кээ бир алымдар айтат, эгерде ошо ата-энесинин аты менен айтып жүрсө, ошол эч качан бул дүйнөдө жакшылык көрбөйт экен, жоксо береке жашоосунда береке болбойт экен. Ошо ата-эненин акысы, ата же эне, жоксо эми кандай түрдө болсо дагы ошо урмат иретинде ата жана эне деп акысын толук берип туруш керек. Зубайр бин Мухаммад рахималлаху тааладан бир аяттын тафсирин сураганда ушул аятты айткан экен. Эгерде алар чакырса, ата-эне чакырса, даярмын, лаббайк, мен сиздин жаныңызда эмне дейсиз деп жооп берүү керек экен. Чакырса. Эгер бир адам сүннөт же болсо нафил намаз окуп аткан болсо, энеси же атасы чакыра турган болсо эмне экен? Ошону
мындай бүтүрбөстөн туруп барыш керек дейт кейбир аалымдар. Нафил ибадаттасың. Нафил ибадат же болсо ыктыярды болгон эгерге бир сүннөт же болсо мустахаб болгон бир намаздан окуп атсаң, атаң же энең чакырса үзүп баруу керек экен. Мен намаз окуп атам деп отуруп алышың жайыз эмес экен. Аллах Таалага анын пайгамбарына дурус эмес экен. Көз карашында туура эмес экен. Катада рахималлах айткан экен, жумшак сөз сүйлөө дагы бул ошол мындай айтканда баш ийүүгө кирет экен ата-энеге. Саид бин Мусайяб рахималлахтардан бирөө сураган экен. Мен Курандагы жакшы мамиле кылуу туурасында айтылганын түшүндүм, бирок кавлы карим дегендин мааниси эмне экенин түшүнбөдүм дегенде ал айтат экен, мисалы чоң күнөө кылган кул өз кожоюна сүйлөгөн сөз сыяктуу дейт. Мындай айткан жумшак, кечирим сурап, мулайымдык менен, мындай жөн эле эмес экен да, жумшак. Ушунчак даражада субханалла ата-энеге эмне кылыш керек экен, сүйлөш керек экен. Ушундай экен. Ал эми Айша энебизден келет экен. Айша радиаллаху анха айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына бирөө келди. Аны менен бирге бир карыя да бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Бул ким?" Ал айтты: "Бул менин атам." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Андан мурда алдынан баспа, андан мурда олтурба, анын атын атап, ага сүйлөбө, ага жаман сүйлөбө" деген экен. Пайгамбардын эмнеси болду? Карасаң, кандай бирөө келди атасы менен. Эми анын алдынан баспа, андан мурда олтурба, анын атын атап, ага сүйлөбө, ага жаман сүйлөбө деген экен. Бул исламдагы ата-эненин ордушунчалык болуп келатат азыр. Урва радиаллаху анхудан риваят кылат экен, бирөө сурайт экен. Урварадан бирөө сурайт экен. Куранда алардын ата-эненин алдында баш ийгенге өкүм берген. Муну кантип түшүнсө болот дегенде, ал эгерде сага жакпаган катуу сөз айтса ата-энең, аларга жаман көз менен караба дейт. Ата-энең сага жакпаган сөздү айтып аткан болсо, кээ бирлер силердин заманда жок болчу мындай деп баягы ушундай бир өзүндөй аябай мындай вундеркинд сезип кеткендер бар го, мындай өзүн өзү мындай аябай бир алдыга сезип кеткендер. Кийин анткени адамдын жактырбагандыгы анын биринчи көзүнөн байкалат экен. Сөз айтса, аларга жаман көз менен карап, мындай кытчытып, же болсо мындай кыймыл кылба дейт. Эмне экен? Анткени сенин эң биринчи адамдын мамилеси көзүнөн билинет экен, кандай экен деген. Айша радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү мындай деп айтат экен. Ким атасына жаман караса, ал тоң моюн болуп эсептелет. Ким атасына жаман караса, көзү менен жаман караса, жек көрүп караса, ал тоң моюндун белгиси. Ата-энеге тоң моюндук кылыш бизге бул өкүм кылган жок, туурабы? Тоң моюн болбогула деп Аллах. Эми ошол көзүң менен да атаңды жаман көз менен карашың, негизи эле ошо атасынын же энесинин ошо атам менен мындай, мен тигинтет, мындай деп жанагындай бир жамандап жүргөндөр ушул категорияга кирип калат да. Ансы эле субханалла. Баягы бир айттым эле. Негизи өзү хадис шарифада ата разы, Аллах разы деген бар. Карасаң? Өзү ушундай десе байланган да болчу. Атаң наразы болуп кала турган болсо, ошон кыргыздар атаныкы ок деген. Түп-түз барып жарып кетет, талкалап кетет, өлтүрүп кетет да. Ошол себептен субхана атадан эмне экен? Атанын эмесине өтө этият болуш керек экен баягы мамилесинде. Абдулла бин Мас'уд радиаллаху анху айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурадым. Алла Таалага жаккан эң жакшы амал кайсы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Намазды өз убагында окуу." Мен айттым: "Андан кийин кайсы амал жакшы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ата-энеге жакшы мамиле кылуу." Мен айттым: "Андан кийин кайсы я Расулла? Канчасы андан да жакшыраак барбы?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алла жолунда күрөш кылуу" деди. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Алланын ыраазылыгы атанын ыраазылыгында, Алланын нааразылыгы атанын нааразылыгында" дейт. Дегени ушунчалык даражада субханалла, бул бир эле аятка ушунча тафсир бар. Мындай карап көрө турган болсоң, бул дүйнөдө чоң бир мындай ата-энеге болгон кызмат бул ибадат катарында кетет деп айтабыз, машалла. Мазахил хак китебинин автору мынча жазган экен. Ата-эненин акысы аларга кичпейилдүүлүк, жумшактык менен аларга мамиле жасоо,
алар ыраазы болгондой кылып, аларга кызмат кылуу. Шарият уруксат берген иштерде аларга баш ийүү, адепсиздик кылбоо, аларга менсинбөө. Алар капыр болсо да, үндү алардын үнүнөн өйдө кылбоо. Капыр болсо дагы. Атын атап сүйлөбө. Алардан мурда эч бир ишти кылбоо. Аларды жакшылыкка чакыр, жамандыктан токтоткондо жумшактык кылуу. Керек болсо мына арак ичип жүрсө, жанагындай бир эме алып жүрсө, күнөөч кылып жүргөн болсо да ошону амыр маариф кылып атканда, жакшылыкка чакырып атканыңда, мынекей этияттык менен баягы кыйкырып, өкүрүп, эме кылбастан аларга айткандан этият болуш керек экен да. Кээ бир алымдар айтат, ата-энеге дават кылынбайт. Ата-энеге сөймө кылынбайт. Аларга кызмат кылынат. Кызмат кылып, алардын субханалла ошол сен мусулман экениңди көрсөт, канчалык даражада мусулмансың, канчалык даражада сен бийиксиң. Бир жолу айтсын. Эгерде кабыл кылбаса, аларга жакшы мамиле кыла берсин. Кой ушул туура эмес экен ата, ичпеңиз, ушул эме албаңыз, мындай ай бир жолу айтып коет экенбиз. Андан кийин кызмат кылат экенбиз. Кызмат дегенде кандай? Бүткүл тарабынан. Сен атаң сөгүнчөк, сени субханалла боктоп аткан болсо, жоктоп аткан болсо дагы, ушунда бир элдин көзүнө төмөндөтүп аткан болсо да, машалла, бир аз айтат экенбиз. Бир аз айтабыз. Анан кийин кызматын кыла берет экенбиз. Колдон келишинче кызматын кылабыз. Атага жетпейбиз. Алар кылгандайчы, мисалы, азыркы мезгилде, тим более азыркы заманда субханалла кылганга жетпейбиз. Алар мисалы гектарлаган жерлерди сугарып салган, кол менен, чалгы менен чаап салган. Биздин заманда ушундай болчу, тигиндей мындай болчу, силер жалкоо болдуңар. Биздин мисалы мезгилде телефон менен канчадан жумуш алар болсо, айлап кыдырып жүрүп бүтүрүп келишчи. Мисалы машина жокто ат минишчи, машина жагында араба минишчи, ошентип отуруп, өтө кыйналыш менен субхана биздерди чоңойтуп чыккан. Бирок эми аларга жетпейт экенбиз. Ошон үчүн алардын эмнекен биз бир гана нерсе кызмат кылабыз. Биздин кызматыбыз кандай десе, аларга субханалла жакшы мамиле кылуу биздин кызматыбыз экен. Аларга дуа кылуу керек экен. Ата-энеге дуа кылат экенбиз. Дуа кылуу. Өзү ата-энеге дуа кылганды Аллах өкүм кылган. Мисалы, бул жерде азыр мен башында аяттын башында айттым. Эгем дейт. Алар мени кичинемден чоңойт өстүргөндөй, аларды мээриңе бөлө деген деп Алла Таала өзү үлгү катары айтып атат. Кандай дуа кылышыбыз керек экен? Дагы бир жерде болсо, ата-энемдин күнөөсүн кечир деп айтып турган адам эч качан кедей болбойт экен. Ата-энемдин күнөөсүн кечир деп айтып турган киши бала эч качан кедей болбойт деп дагы бир эмеде айтылат. Андан кечирим суроо. Эми Куранда эмне айтылды? Ибрахим алейхиссалам атасына бир жолу насаат кылганда кийин айткан экен да. Макул, мен эми сиз үчүн Алла Тааланы дуа кылып сурайм. Эмне экен? Атасын билесиз, анын Ибрахим алейхиссалам атасы эмне кылчу эле? Баягы буттар жасачы. Кудайчалар жасаган да. Жыгачтан, тигинде топ чоподон жасаган, ошону сатат экен. Дагы бир эмеде ал бакма атасы болгон деп айтат. Эми историядачы. Бирок ошондосо да Ибрахимдин ошол атасы, ошо атасы эмнекен буттар жасаган экен. Анан келип ушул нерсе туура эмес го, бул буттарың деген эч кандай пайдасы жок го, мына төбөгө коюп жиберсең сага кайры жооп бере албайт. Ушул нерсе туура эмес деп айтканда, эмнекен Ибрахим алейхиссалам атасы менден ары тур деп, мен сени экинчи карабайм деп, менден алыс кет деди. Менден алыс кеткен деген не деди? Баягы Ибрахим алейхиссалам болду деди. Мен сизге экинчи жолу айтпайм, мен сиз үчүн Алладан дуа кылам деген экен. Болду. Бул белгилүү болду. Субханалла, атаң керек болсо ошо бут парас болсо дагы ага бир сир айтып, анын аркасынан биз дуа кылып турушубуз керек экен. Мариям сүрөсүндө келген бул аят. Көпчүлүк уламалар китептеринде өзүлөрү жазат экен. Ата-энеге арам иштерде баш ийбөөгө болот. Шектүү, арам, адалбы, шектүү нерселерден важип болот экен, сактаныш керек экен. Атаң мисалы арамга буйра турган болсо, биз ошондо мындай аткарбай койсок болот экен. Лукман сүрөсүнүн башында келет, Лукман сүрөсүндө келет, субханалла. Эгер алар күнөөшкө буйрган болсо, баш ийбе деп айтат, Эми кара, эмнекен күнөөгө арак алып келүүгө, жанагындай арам той тамашаларды өткөзүүгө, жосо субхан мен баланчага чыктым, баланча той бер дей турган болсо, дагы жанагындай арам болгон нерселерди буйра турган болсо, анда субханалла биз ошолордо баш ийбесек болот экен. Бирок ошондо баш ийбесте дагы эмне кылат экенбиз? Ушундай бир мындай хикмат менен, акырын мындай бир башкача жабыл менен, жок, астагфирулла, мен кылбаймын деп кыйкырбайт экенбиз да. Акырын гана четтен бир жолду табат экенбиз.
Демек, алардын байлыгы шектүү болсо, сен алардын бөлүнүп жегенди, алар каалабаса алар менен бирге жеш керек деген жегенге болот экен. Мындакene, эгер атаңдын таап келген взятка менен болгон болсо, сүткорлук менен таап келинген болсо, ошолорду жебей койсоң болот экен. Бирок эми ата-энең ошону буйруп аткан, же деп аткан болсо, анда жей бер дейт да. Эмне үчүн? Шектүү нерседен сактануу таквачылык да. Эми жок, астафырла, мен силердикин жебейм деген бул мындай жакшыраак эмес экен да. Эмне экен, жейт экенсиң да, бирок ошол нерсени акырындык менен аларды чыгарганга аракет кылат экенсиң. Демек, белгилүү болду, субханалла. Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anh айтат экен, кайсы мусулмандын ата-энеси түрү болсо, аларга ал жакшы мамиле кылса, бейиштин эки эшиги ачылат экен. Ким эмне экен? Кайсы мусулман ата-энеси түрү болсо, аларга ал жакшы мамиле кылса ата-энесине, бейиштин эки эшиги ачылат экен. Эгерде аларды нааразы кылса, аларды разы кылмайынча Алла Таала разы болбой тура берет экен. Да, кээ бирлер айтып аткан, мисалы, эме кылганда, жанакындай ишим оңолбой калды, жүрүшпөй калды дегенде, эмне ошол ата-энесине кандай мамиле кылып атканын карап коюш керек экен да. Эми Аллах наразы болуп турса, ата-энеси наразы болуп турган болсо, ал кайдагы турабы? Ошол бул эмнеге Абдулла бин Аббас ушуну айтат экен. Бирөө сураган экен. Эгерде ата-эне зулум кылсачы, деп Абдулладан сурайт экен. Эгерде ата-эне зулум кылсачы, баягы зулумдук кылып аткан болсочу дейт. Hazreti Abdullah ibn Abbas zulüm kılsa dağı ошондой мамиле кыл деген экен. Talha radıyallahu anh айтат экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бирөө келди да, жихадка барын өтүндү. Алла жолуна, согушка барууга өтүнгөндө Пайгамбар саллаллаху айтты, "Сен энең түрүбү?" Ал айтты, "Түрү." Пайгамбар саллаллаху айтты, "Ага бекем кызмат кылгын, бейиш анын кадамынын бутунун астында." Эмне буну Пайгамбар 3 жолу кайталады дейт. Анас радıyallahu anh болсо айтат экен, бир киши Пайгамбар саллаллаху алейхи келип айтты, "Ey Алланын элчиси, мен жихадка барууну каалаймын, бирок алым жетпейт." Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, "Ата-энеңдин бирөөсү түрүбү?" де. Ал айтты, "Энем түрү." Анда ата-энеңдин бирөөсү түрүбү деп сурады. "Энем түрү" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ал туурасында Алладан корк. Башкача айтканда, анын акысын берүүдө, фатвадан да өтүп таквасына амал кыл. Эгерде ушундай кылсаң, ажылыкта, умурада, жихадта кылган болосуң. Мындай айтканда, бул амалдарда канча сооп берилсе, ошончо сооп сага берилет деген экен. Мындай фатвада болсо, фатва берилген болсо, мисалы айтканда, акысын берип фатва окуткан болсо, ата-энеге мисалы баланча фатва чыгарган, мисалы мусулмандарда бар, ата-энеге канча акча берип туруш керек, мисалы канча кандай багыш керек дегенде, сен андан да артыгыраак кыл деп атат. Ата-энеге артыгыраак кыл. Muhammad bin Munqadir rahimullah taala айтат, "Менин агам Умар түнү бою намаз окуп чыкчу. Мен болсо апамдын бутун шалап түн өткөрчүмүн. Мен эч качан агамдын түнү бою кылган ибадаттарын соомага да мен түндө кылганыма берилсе деп ойлогон эмесмин" дейт. Некен бул ошол түнкү ибадат бирөө некен түнү бою намаз окуйт экен, бирөө болсо баласы түнү менен нягат экен, ушундай бир укалап турат экен. Эми айтып атты, "Мен түнү бою ибадат кылгандын соомага бер деп эмесмин" дейт, бирок мага берилип калды деген сөз да. Анткени эненин бутун укалап, ушундай ата-энеси ушундай бир энесине ушундай мамиле кылышы, ошого массаж жасап бериши, энесинин көңүлүн көтөрүү түнкү ибадаттан да жакшыраак болуп калат экен кээ бирде. Сооп жагынан, субханалла. Эгер ата-энең түрү болгон болсо. Айша радıyallahu anh айтты, "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурадым. Аял эң көп кимге милдеттүү, я Расулулла?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күйөөсүнө деди. Мен сурадым, "Эркек эң көп кимге милдеттүү?" Пайгамбар саллаллаху айтты, "Энесине." Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Силер өз аялдарыңа таза болгула, көзүнө чөп салбагыла. Силердин аялыңар да силерге таза болот. Силер өз ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, силердин балдарыңар да силерге жакшы мамиле кылат" деп айтылган экен. Дегеним кара. Милдеттүү жөнүндө келгенде ушуну түшүнүш керек. Аял качан мисалы күйөө тийгенден кийин болду. Муну кыргыздар чыккан кыз чийден чыккар дейт. Чийден чыккар деген сөз мындай бизде бар да, бозиде чий бар. Ошондон ары бияктын тиешеси жок деген сөз. Сен унут кызыңды деген. Ал кызың менен эч бир тиешең жок. Болду уже мындай бул территориядан өттү, болду, сен аны менен тиешең жок деген сөз. Эми анын акысы көбүрөөк күйөөсүндө болот. Некен күйөөсүнө көбүрөөк кызмат кылыш керек болот. Күйөөсүнө көбүрөөк итаат кылыш керек болот. Күйөөсүнө көбүрөөк субханалла эмне кылыш керек болот? Көңүл буруш керек болот. Өз ата-энесинен да.
кээ бирөө айтышы мүмкүн, эми ата энеси кантип. Бирок өзү мындай биз азыр мындай туура эмесирээк мындай эмеге өтүп алып тенденциягачы. Азыр карасаң көп эркек балдарды окутушпайт. Тескерисинче кыздарды окутушат. Анан мен сурайм, эмнеге окутуп атасың десең айтат, эми кийин кандай күйгө түшүп болот кайдан билебиз дейт да. Ошону эптеп болсо да ошол баягы иштеп багаар дейт да, карасаң. Уже тескерисинче мындай түшүнүп болуп алган да. Мен ушул кызымды бердим, күйөөсү баксын дебейт. Эми окутпа деген эч ким жок, бирок субханалла уже ой пикири туура эмес. Мен көчө бир такси балага чыгышым. Гелатонан сөздөн сөз болуп кетип айтып атат, субханалла. Ошо турмуш куруп бирөөнү алып, ошо канча бир нече жашагандан кийин бир балалуу болуп, ошондо жашап жүргөндөн кийин не баягы кыз кетип калды дейт. Келин кетип калыптыр. Эмнеге кетип калды деп сурасам, айтат, ата энемди багышым керек. Мен милдетим ошол деп кетип калды дейт. Анан мен ата энеси сага кайтарып келген жокпу десем, мына нака биздин кызыбыз экен деп алып кой дейт. Ошол себептен мында кээ бирде туура түшүнүш керек. Эмне аялдын акысы көбүрөөк күйөөсүндө. Ошол үчүн качан кызыңар боло турган болсо, кызыңарга бергенден кийин болду, кийлигишпегиле. Кызыңарды бердиңерби, аны менен тиешиңер болбосун. Тескерисинче субхана үйүңөргө кайтып келсе кызыңар, кайтып келген болсо, же болсо урушуп келген болсо, бир нече күн кармап туруп, 2-3 күн жакшы насаатты айтып туруп, ошо күйөөсүнүн акысы канчалык экенин, күйөөсүнүн субхан кандай экенин, кандай аны мындай айтканда, карасаң кээ бир кыргыздын сөзү аябай мындай жагат да мачы. Карасаң кемпир дейт. Эки сөз турат. Кемпир. Качан кемпир болот? Байбичеден кийин да турабы? Качан байбиче болот? Качан субханалла ошо бала бакыралуу, ушундай балдар бар тең жакшынап ушундай чоңоюп, багып, ушундай небере болуп байбиче болот, күйөөсү бар болсо. Эми качан күйөөсү өлгөндөн кийин ал кемпир болот да. Пиринен кемиди деген сөз. Пириң деген ким? Пир деген ким? Ал төбөңө коюп жүрө турган устазың сыяктуу да турабы? Күн түн эстеп тура турган, ошо туура жолго багыттай турган, сен дуа бере турган ошол да. Ошол сен эркектерди Алла Тааланын баягы кыргыздар мындай ушунча даража жакшы сөз сүйлөн, эмнекен? Пир күйөөсү. Качан күйөөсү өлгөндөн кемпир болот да. Тиши түшүп калганда кемпир болбойт ал. Качан күйөөсү өлүп калганда кемпир болот. Карасаң, байбиченин абышкы болот да, кемпири бар да, эмеси бар да, байбичеси бар да. Абышкы болот. Андан кийин качан кемпир өлүп калгандан кийин чал болот. Эмне үчүн дегенде субханалла уже баягы аны карап бөпөлөп турган байбиче жок. Ал карап турат, аны мындай жакшылап карап, жуусун жууп, мындай эми бирок субханалла уже байбичеси каза болуп кала тургандан кийин баягы эмне болуп калат? Келинге зависим болуп калат. Кызына зависим. Ошол мезгилде чалынып, уялгандан эмне кыларын билбейт. Иштанын жуюлбай субханалла ушунча кыйналат да. Өзү бирине байланган. Ошол сен аялың ушуну түшүндүрүш керек кыздаргачы, сенин акың күйөөңдүн үстүндө көбүрөөк. Ошону көбүрөөк кара. Ошо көбүрөөк ушуна баккын. Бул өзгөчө нерсе субханалла. Мына ушул жерде канча деген келиндер, кыздар келип, канча деген мындай карап атсаң, эмнеге ажырашып кеткен десе, бөлүп алдык дейт да. Бөлүп алдык. Күйөөсү бакпайт, тигинен мындай кылбайт. Субханалла, сен тагдырды кайдан билесиң? Алда эмне бар экен? Турабы? Бүгүн болбой аткандыр чында андачы. Бирөө эртең сөзсүз болот анда. Ошо тагдырды билсе да бакпай атат. Үйүнө алып келип алган субханалла. Анан небересин багып, анан кийин шүмшүктүн баласы деп баягы небересин сөгүп отурган андан көп да. Эми өзү алып келип алган да. Болбосо ошол нерсе мындай квартирада тыгылып жашаса, бир аз болсо да анан акырын болот дебейт да. Өзү ушундай нерсе. Ошол себептен субханалла кимдин кызын алып атканыңарды карап койгула. Кимдин кызын алып атканыңарды карап койгула. Анткени себеп, эгерде ошол үйдө, эгерде аялы, ошол кыздын энеси, ошол кыздын атасын сыйлабаган болсо, сен деп алдыга жылды сүйрөп алып туруп, бас деп сүйрөп жүрсө, же болсо элдин көзүнчө катуу сөз айтып атса, ошонун кызын албагыла. Анткени силердин балаңарга да ошентип кыйкырат бир күн. Ошондой нерсе. Бул акыйкат нерсе. Ал эми пайгамбарыбыздан сурашты: "Я Расулалла, эркектин акысы кимге милдети көбүрөөк?" десе, ал энесине деди. Ошондой нерсе. Эркектин акысы энесине биринчи көбүрөөк болот. Энесине. Көбүнчөсү айтат субханалла, мындай кээде отуруп, эмне ушундай болот, эмне урушуп атасыңар? Эмне ушундай десе, мунун дейт энеси менин жашоомо кийлигишип атат дейт. Келинчи келчи, кайненеси кийлигишип аткан эмиш. Анан субханалла,
сурап айтабыз. Сен бул күйөөңбү? О күйөөң. Күйөөң жакшы көрөсүңбү? О жакшы көрөм. Бул каяктан чыккан бул? Бул эркек каяктан чыкты? Бул тети кемпир болбосо, тети аял болбосо, бул сен күйөөң болмок эмес. Ошон себептен мунун акысы көбүрөөк тигинде болот. Шариятыбыз ушуну карайт. Эркектин акысы, эмне экен, эркектин акысы өзүнүн энесине көбүрөөк болот. Ошон үчүн энеңерге эркектер көбүрөөк көңүл буруш керек болот. Эгерде субханалла ошол аялың менен энеңди тандай турган убакыт келе турган болсо, сен эмне экен, эне тарабыңды тандайсың. Эгерде чынында энең өтө жаман болгон болсо, ошол мындай айтканда бузуктуу, мындай дайыма бузуп чагымчылык кылып ушактап жүргөн болсо, ошондо анан кийин энесинин көңүлү өтпөй, бөлүнүп жашай турсун дейт шарият. Бөлүнүп жашай турсун дейт. Бирок эгерде жанакындай мамиле тандай келсе, эркек өзүнүн энесин тандаш керек болот. Ушундай нерсе. Аллахумма салли ва саллим. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, силер өз аялдарыңарга таза болгула, көзүнө чөп салбагыла, силердин аялыңар да силерге таза болот. Бул хак нерсе. Алла Тааланын өкүмү ушул. Эгер силер өз ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, силердин балдарыңар да силерге жакшы мамиле кылат дейт. Мен бир эме бар, бир жолу бир окуяны мен дайыма айтып бере берем. Бул өзгөчө икаялардын бири го. Өзү Куранда фама я'мал мисқала дарратин хайра яра ва ма я'мал мисқала дарратин шарра яра деген аят бар да. Зилзала сурасынын акыркы эки аяты. Бул жерде Алла Таала айтат, чаңдай болгон жакшылыгыңарды биз силерге кайтарып беребиз дейт. Чаңдай болгон жакшылыгыңарды биз силерге кайтарып беребиз. Дегеним ушул ата-энеге кылган мамилең сага бат эле келип бешенеңе тиет экен да. Бул түрүү кезиңде ата-энеңе кылган мамилеңди өз балдарыңан көрбөйүн өлбөйт экенсиң да. Өлбөйт экенсиң. 100% ушундай сен ата-энеңе кандай мамиле кылдың, ошол нерсени өзүңдүн балдарыңан көрмөйүн эч качан өлбөйсүң. Бул гарантия. Куранда Алла Таала бул алымдар түшүндүрүп айтат да, бул дүйнөдөгү кандай десе ахиретте толугу менен берилет дейт да. Бирок бул дүйнөдөгү мындай жазасы өтөлбөстөн туруп, ошонун каары же болсо жакшылыгы берилбестен турупчу, бул эч качан бүтпөй турган нерсесин бирөө, бул адамдын ата-энесине кылган мамилеси экен. Атаңа койчу дедиңби, балаң сага 2 же 3 жолу койчу деген менен өлбөйт экенсиң. Келинсиңби, мисалы, кайненеңге супермаркетте нанды же чайды тарстап оны бир койдуңбу, өзүңдүн келиниң паккап туруп тарстап алдыңа 3-4 жол чынын койбой, бир эле жол эмес, өзөчө 3-4 жол оны коюп туруп, отурбайсың нормально дегенге чейин жаның алынбайт. Унутпаш керек. Ушундай нерсе, өзүң кандай мамиле кылдың, ошон балаңан, келиниңен бүт нерседен көрмөйүн Аллах жаныңды албайт. Хак бол. Бул куалайт кадимгидей. Аркаңан куалап жүрүп жетет да, субханалла. Таптакыр болбой калганда, өлүм төшөгөндө жатканда баягы коюп турган мезгилиңде, баягы мындай өлүм төшөгөндө жаткан мезгилдерди мен көп айтам даймачы. Анткенсе баарыбызда ушундай бир чоң бир мезгил болот, субханалла. Өлүм төшөгүн көргөн. Өлүм төшөгү баарыбызда болот. Акыркы мезгил, кара эстеп алсаң көзүң жүрөгүң чөт да. Мына ошол мезгилде кандай мамиле кылганың ошо өзүң точно көрүп турган, көзүңө моунтип жаш куюлуп, кылгырып туруп анан субханалла жаның чыкканда анан кеч болот. Ошон үчүн кимде-ким өз ата-энесине азыркы мезгилде жаман мамиле кылып жүргөн болсо, кимде-ким өз ата-энесине мындай бир жакшы мындай мамиле кыла албай, ошо менен келише албай аткан болсо, ошолорго кылган жакшылыктарын кол когулуп аткан болсо, же болсо аларга бир кандай бир алар менен сөз табыша албай аткан болсо, анда субханалла эртерээк эле ошолго сөз табышып калсын, алар жакшы мамиле кылып калсын. Анткенсе бул бат эле. Бул акыйкат нерсе, субханалла. Эгерде сен ата-энеңди бир күн бою, балким 10 күн көрбөй койдуңбу, сенин балаң 1 жыл сени карабай коет. 10 эсе көбөйтүп кой бер. Эгер алардын ак болуп калса, чоң күнөөнүн 2-3 бар да, ошонун бирөө ата-энең ак болуу. Ата-энең ак болуу. Жанакындай карлар үйүнө чыдап, жанагындай бир ээрчип кетип, аялдарын ээрчип кетип, кээ бирлер болсо баягы эркек баласы болбосо субхана кыздары тыштап кетип калгандар көп койбой.
Булардын бардыгы тең ошондой, точно ошондой болуп туруп, эгерде ошол карыялар үйүнө кирбесе дагы, ошо карыялар үйүндө тарбиялап аткан жанакындай бир зулум болгон ушундай бир келинге туш болмойун, өлбөйт ал.